Туура тарбия жолго коюлса, жазалоо деген, конфликттүү ситуация деген өзүдөн өзү жок болот экен да. Кудайга шүгүр. Эми идеалдуу деп айтпаймын, бирок ошондой жагдай жок. Муну айтса, көпчүлүк айтышы мүмкүн, эми ал эми сиздин мектебиңиз же болбосо бул бир өзгөчө бир мектептер ошондой деп. Урматтуулар, мен кайрылып айтам. Эгер билим берүү бөлүмдөрү, мектеп директорлору, балдар бакчасынын башчылары, жамааты астейдил киришип, үй бүлөнүн педагогикалык маданиятыны ата энелер мектеби аркылуу өстүрүп алсак, биздин башыбыз конфликтти чечүү менен убара болбостон, туура жакшы билим тарбия берүү менен, сапаттуу билим берүү аркылуу жыйыртыдан босого балдан жогору бал менен өтүү аркылуу, эң башкысы азыр биз конфликтти чечүү менен убара болбостон, өнүктүрүү менен убара болобуз да. Балдардын интеллектуалдык, руханий жан дүйнөсүнү өстүрүп, дүйнөлүк деңгээлде глобализация заманында балдарды дүйнөлүк цивилизацияга тете билим тарбия алып, эркин чаба кургандай болуп, алар бийик уча турган кылып тарбиялоо мүмкүнчүлүгү ошондо пайда болот. Биз азыр мындай бир конфликттүү ситуацияларды кандай чечүү менен убара болуп калып атабыз. Мен чакырат элем балдарды өнүктүрүүгө, ата энелердин пед маданиятын жогорулатуу аркылуу балдарды билим маданиятыны, аң сезимини өстүрүп, дүйнөлүк чакырыктарга, вызовы дейт, цивилизациянын чакырыктарына тете өнүктүрүп тарбиялоого багыт алсак туура болот. Билбесе, үйрөнөм десе, барып ошо Баткенге баргыла. Сиз Баткен конференцияга катыштыңыз беле? Жок, Бишкекте Бишкекте чоң болгондо ошол жерде мен өзүмдү ачып алып ушунча окугам. Сен өзү мугалиммин. Кызматыңыз эмне? Мен балдардын окуун коргоо лигасынын директорумун. Республика боюнча, Телевизордон сизди көрүп жүрөбүз. Мен айтам, мына тилектеш биздин деп. Аты жөнүңүздү айтпай коюңуз. Назгүл Турдубек, балдардын окуун коргоо лигасынын директору. Күн сайын айтам, кайсы жерге барбасам, мына Сузакта окуя эмне болду? Айттым, жаңыларды ошо Баткенде агайдын мектеби бар, ошол жерге барып үйрөнүп келгилечи, балдарга кандай мамиле кылыш керек деп. Ал жерде ушунчалык балдарга карата жагымды чөйрө түзүп берет депчи. Ушунчалык ошондо ушунчалык жагымды чөйрө түзүп берет. Доброжелательный болуш керек. Анан эмне эле кыйнап атасың, балдарды тарбиялай албай. Мен мисалы үчүн арак ичкен балдар менен иштейм да. Баңгизат колдогон ошо балдардын көчөдө калган балдарды чыгарып, жуунтуп, кириңтип, эмесин китебин чогултуп, сумкасын сатып берип туруп, жагымды чөйрө түзүп берип, ата энеси иштеп, анан мектепке жиберебиз да. Ошол балдарга алыбыз келип атат. Дени сак балдарга алып мугалимдер келбей калат. Назгүл, бул жердечи дагы бир маселе бар да. Биздин эмнелер мектебин сиз угуп жүрөсүз да. Материнская школа, мына программада мындайда, эгерде үй бүлөдө педагогикалык маданият болсо, конфликт сама собой отпадает да. Вот мынабул жетишпейт. Азыр баары мугалимди күнөөлөйт, үй бүлөнү күнөөлөйт, жок. Бул жерде коомчулукта педагогикалык культура жетишпей атат, маданият жетишпей атат. Эгерде ошол болсо, мугалим наука воспитания жетишпей атат. Ошол үчүн биз ата энелер мектебини повсеместно киргизип, ата энелерди өткөзүшүбүз керек, окутушубуз керек. Ал эми мугалимдердин дагы педагогикалык маданиятыны, ымала маданиятын өстүрүү керек да. Ошондо жанагындай чыр чатак өзүдөн өзү эле жок болуп кетет да. Вообще правильный воспитание кайсы тарбия, туура тарбия дегенде, жазалоону жок кылган тарбия, туура тарбия.